Assalamu алейкум. Амансыздарбы, урматтуу мекендештер, урматтуу спорт сүйүүчүлөрү. Биздин Ала Тоо спорт YouTube каналыбызда кыргыз спортундагы акыркы жаңылыктар уланат. Бул жолку чыгарылышта сиздерге 10 август күнү Бишкек шаарында жайгашкан Бишкек Арена спорттук жайында күтүлүп жаткан Eagle FC 49 мелдештин алкагындагы башкы беттеш Бусурманкул Абдибаит уулу менен Расул Магомедовдун эрөөлүнө кайрылуу өтөбүз. Алдыда бул тууралуу кененирээк ага чейин биздин каналда калып туруңуздар. Жай келе жатат. Эс алуу, жаңы жаркын окуялар. Балким смартфонду жаңыртууга кез келдиби? Же чоң гана жаңы нерсени каалайсыңбы? Муну уюштуруу оңой. Каалаган Текна же Infinix смартфону сатып аласың, же 600 сомдон башталган бөлүп төлөөнү таризде 1000 сом кэшбэкке бол. Кандай гана пайдалуу. Сени Остордун бардык дүкөндөрүнө күтөбүз. Сага смартфон керекпи? Анда сага Остор керек. Хабиб Нурмагомедов башында турган Eagle Fighting Championship кайрадан Кыргызстанга кайтат. Бул жолу дагы мелдештин башкы эрөөлүндө Бусурманкул Абдибаит уулу титул үчүн беттеш өткөрөт. Былтыр эсиңиздерде болсо Чолпон Ата шаарында өткөн эрөөлдө Бусурманкул алгачкы рет Eagle FC'нин титулун алган болчу. Бул жолу аны эми коргойт. Андан башка дагы бир топ кыргызстандык мушкерлердин катышуусунда беттештер пландалууда. Үстүдө айтып өткөндөй эле биз бул жолку чыгарылышыбызда башкы беттеш Абдибаит уулу менен Магомедовдун эрөөлүнө кайрылып өтөбүз. Алгач мушкерлерге токтолуп, алардын жетишкендиктери жөнүндө сөз кылалы. Биринчи болуп Расул Магомедовго токтоло турган болсок, учурда россиялык мушкер Eagle Fighting Championship буюмунун 66 кг салмак чембирдигинде убактылуу чемпиондук курдун ээси. Ал ушул жылдын 18 февраль күнү Бусурманкул Абдибаит уулу менен алдыда күтүлүп жаткан чемпиондук беттеш өткөрүшү керек эле. Бирок анда кыргызстандык мушкер ден соолугуна байланыштуу беттештен баш тарткандыгына байланыштуу Абдурахман Гитинасов менен беттеш өткөрүп, аны калыстардын чечими менен утуп, убактылуу чемпиондук курга ээ болгон. Ал эми жалпы карьерасында 14 беттеш өткөрүп, 11 жолу жеңишке жетсе, 3 рет утулган. Акыркы 2 беттешинде ишенимдүү жеңишке жеткени менен 2021 жылдын апрель айында Руслан Яманбаев менен болгон чемпиондук беттеште жеңилүүгө учураган болчу. Ахиллес каймана ысымдуу мушкер негизинен бутка турууда өтө күчтүү. Жеңиштеринин 4-өсү нокаут жана техникалык нокаут менен бүтсө, 2-өсү сабмишн, 5-өсү калыстардын чечими менен аяктаган. Ал эми Абдибаит уулу Бусурманкулга келе турган болсок, Кыргызстандагы эң таанымал мушкерлердин бири. Ал карьерасында жалпысынан 18 беттеш өткөрүп, анда 14 жолу жеңишке жетсе, 3 рет жеңилип, 1 жолу тең чыккан. Акыркы беттешин былтыр Чолпон Ата шаарында өткөн Eagle FC 38 мелдешинде өткөрүп, анда Руслан Яманбаевди утуп, чемпиондук курга ээ болгон болчу. Ага чейин Владислав Королевский, Андрей Лежнев, Залимбек Омаров, Максим Дивнич, Диего Давелла сыяктуу мыкты мушкерлерди утуп алган жай бар. Бусурманкул атаандашы сыяктуу бутка турууда өтө күчтүү болбосо дагы, бирок акыркы беттештеринде туруп эрөөл өткөрүүгө ыктап келет. Анын үстүнө өзү грэплер чебери болгондугуна байланыштуу кандайдыр бир учур келип калса, кайруу муунту ыкмаларын дагы жасай алат. Бул эки мушкердин беттеши экинчи жолу пландалууда. Жана бул жолкусунда беттеш орун алат деген ниетибиз бар. Ал эми беттеште ким жеңишке жетет деген суроого келе турган болсок, албетте Бусурманкул Абдибаит уулу өзүнүн үйүндө беттеш өткөрүп жаткан соң, анда кандайдыр бир артыкчылыктар бар. Деген менен каршылашы дагы оңой олтоң болжо эмес, андыктан октагон көрсөтөр. Ал эми бул беттештен сырткары азырынча Eagle Fighting Championship буюму дагы бир титулдук беттеш Иргит Овинчи жана Магомед Расул Гаджиевдин эрөөлүн жарыялады. Башка беттештер жөнүндө азырынча маалыматтар жок. Маалыматтар чыгар замат сиздерге жеткирүүгө аракетибизди жасайбыз. Урматтуу мекендештер, албетте беттеште кыргызстандык мушкерге ийгилик каалайбыз жана анын жеңишине дуа кылып калабыз. Бул жолку чыгарылыш сиздерге пайдалуу жана маалыматка бай болду деген ниеттемин. Андыктан биздин каналга жазылыңыздар, видеого лайк басыңыздар.